Мына Чоңулай районунда Жекенди айыл өкмөт деген Тажикстан менен граница болгон айыл өкмөтү бар. Ошол жерде айыл өкмөттө Жекенди айыл өкмөтүнүн Чулук айылында ушул баягы деңиз деңгээлинен 2500 метр жерде жайгашкан, бирок негедир 2000 метр деп туруп эле 2000 метрден бир аз ашыгыраак деп баягы соцфонддон төлөнбөй келаптыр. Ошол эле айылдын ылдый жагындагы турган айылга төлөнөт экен, баягы высокогорьянын эмеси коэффициенти. А тиги Чулук айылына төлөнбөйт экен. Ал айыл 2500 метр бийиктикте турат. Себеби ал жерде граница, урматтуу Алмазбек Акымжанович, жаштар көбү кетип калат, шарты оор, билесиздер, границаны эл баягы турганы жакшы. Ошондуктан мындай адамдардын колу коюлган кат келди. Ошондуктан ушуну сиз эске алып, мен сизге тийгизейин ушул катты кечеги катка кошуп, ошону бир жардам берип койсоңуз, ушул себеби өтө мындай жалдырап айтышты. Азыр эми мамлекетибиздин мүмкүнчүлүгү жакшы. Ушундай мектеп, садик, ушундай суу чыгара турган жерлер жакшы жолго коюлган. Ушуну жана сиз тизмеңизге кошуп, мамлекеттик планга киргиздирип берсеңиз. Рахмат сизге.